Ассаламу алейкум устаз. Менин күйөөм эркектер менен жыныстык катнашка барышы мага анык болду. Мен жиркенип калдым. Ал кайта убада берип, бирок кайра мени менен жашайм дейт. Ортобузда балабыз бар дейт. Буга кандай чара көрсөм болот дейт. Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракат. Аллах субхана тағала бардык мусулмандарды, балким адамзатын бул чоң балайдан ушундай оорудан сактасын. Бул өтө жаман оору. Бул өтө жиркеничтүү күнөөлөрдүн бири. Бул Лут алейхиссаламдын пайгамбар ошонун коому ушунда баштап берген оору да. Бул өтө чоң күнөөлөрдүн катарына кирет. Кудай таалам ушундай нерселерден сактасын. Ошондуктан ар бир ата-эне ошо балдарына жакшы көңүл буруп, ушундай күнөөлөрдөн жана ушуга окшогон башка күнөөлөрдөн, зынадан өз балдарын сактап, таалим тарбия үйрөтүш керек. Азытадан кам көрүш керек. Кийин кеч болуп калат. Жанагындай жанагы жаш балдар азымына телефон, компьютер колдончу ошону аябай эле сакташ керек. Ушунун оорунун баарын, балайын бар ошолордон башталат. Алар көрүшөт, ошолордон таасирленишет, же болбосо жаман достор менен жүрөт. Ушунун баарын көзөмөлдөп, балдарды жакшы тарбиялаш керек. Ушунун аркасында ушундай балайга болуп атат. Анан эми бул суроо боюнча айта турган болсок, Аллах субхана таала сурап аткан эжебизбе, карындашыбызга Аллах таала жардам берсин, ийгилик берсин. Анан эгерде эми мен билбейм, эгерде ал баягы суроонун айтуучунда мен кармадым, анык болду деп атпайм. Эгерде анык боло турган болсо, эгерде чын эле ошондой кылып анык болуп билген болсо, андай адам менен жашаган болбойт. Эгерде дароо кеңешин айтсын, кеңешин айткан убакытта аны менен баягы кошулган болбойт. Кошулбастан ага айтып, дааватын кылсын же бирөөнү айттырсын. Эгерде болбой ушул ишин таштабаган болсо, ал дүйөдөн ажырашыш керек. Аны менен жашабаш керек. Анткени мындай чоң күнөө кылган, жиркеничтүү күнөө кылган дүйөдөн алыс болгон жакшы. Анткени ал балким бала чакасын бузуп коюшу ыктымал, өзүнө да таасир берип коюшу ыктымал. Ошондуктан жанагындай жогоруда айтылган нерселерден тактагандан кийин сөздү укпай дагы уланта берген болсо, ал эжебиз же карындашыбызга айтат элем, андай күйөөдөн ажырашууну талап кылып, ажырашкыла деп насаат берет элем. Аллаху алам.